Assalamu алейкум достор. 2-3 күн мурда Инстаграмда сториста айттым эле. Компьютерди, ноутбукту туура тандоо боюнча видео тартып киргизейин деп. Ошол видео бүгүн даяр болуп калды. Ошону тартып киргизейин деп атам. Анда э, видеону башкалар менен бөлүшүп, каналыбызга подписка болуп, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар. Аны болсо видеону баштадым. Бүгүнкү видеонун негизи темасы бул ноутбукту туура тандоо. Мындай камераны деле ачып коет окшойм, э? А, Негизи көбүнчө ноутбуктардын мындай характеристикалары окшош эле болот, мүнөздөмөлөрү же өзгөчөлүктөрү дейбизби? Анан айрыкча ушул программированияны жаңы окуп баштап аткан досторубуз азырынча ушул ноутбукту алып тура бербейинби деп мындай арзаныраак ноутбук алганга кача беришет да. Ошолордун баардыгын себептери менен, деталдары менен түшүндүрүп берүүгө аракет жасайм. Кеттик анда. IT окууга кандай ноутбук тандайм? IT курстарга жазылгандар же университетте окуп жаткан студенттер деле ноутбук тандоодо чынында кыйналышат. Анан мага да Инстаграмга аябай көп жаза беришет. Ноутбук алайын деп аттым эле, ушул ноутбук жарайбы деп. Ноутбук тандоо боюнча кыскача түшүндүрмө жана салыштыруу кылып көрсөтүп берейин. Негизи эми биз коомчулукта колдонуп аткан ноутбуктар эки түргө бөлүнөт. Бул бири Windows, бири macOS. macOS дегенибиз эми бул Apple компаниясы тарабынан эле ошо бир эле компания чыгарган ошол MacBook деген ноутбуктар болот. Иштей турган системасы macOS. Windows ноутбуктарды болсо аябай мындай көп компаниялар чыгарат. Булардын ар бирине токтолуп өтөбүз. Азыр болсо биринчи ошол MacBook боюнча айталы. Эгерде сиз MacBook ала турган болуп атсаңыз, бул MacBook дагы негизинен эки түргө бөлүнөт. Еще могул жерде айта турган нерсе бул мен эки гана түрүн айтып атам. Linux анан Chrome OS деген сыяктуу дагы толтура түрлөрү бар. Алар мындай биз сыяктуу жөнөкөй адамдардын арасында көп деле колдонулбагандыктан аны баягы профессионалдар колдонот. Алар ансыз деле түшүндүрмөсө эле аларды түшүнөт да. Биз ушул эки ноутбукка токтоло берели. Анан MacBook алайын деп атасыз, бул дагы эки түргө бөлүнөт. Бирөө MacBook Pro, бирөө MacBook Air. Мындай кыскача эле айтып коеюн, бул MacBook Air дегенибиз кадимки эле жанагы мындай офистик ноутбуктар бар го, жеңил программалар менен иштеген. Интернетке киресиз, Google'дан, YouTube'дан бир нерселерди издейсиз. Анан офис программалары менен иштегенге негизи эми ошого эле ылайыктуу мындай жеңил, чакан, кичинекей ноутбук да. MacBook Pro деген өзү эле айтып тургандай, Pro деген бул professional деген сөздөн кыскартылган экен. Профессионалдар колдоно турган ноутбук. Эми дагы бир аз кичине мындай токтоло кетели. MacBook алам десеңиз, анда сиз бул нерселерди жакшыраак билишиңиз керек болот да. Негизи процессор деп коет. Бул ошол компьютердин мээси, ичиндеги иштей турган негизги англисчеде CPU деп коет. Ошол жанагы борбордук процессти аткаруучу главный чип да. Бул негизи MacBook'тар 2021 жылга чейин жанагы Windows'тардын ичинде турган эле ошол процессор турчу MacBook'тарда деле Intel дегенчи логотиби мындай болот. Анан Intel баягы Core i3, Core i5, Core i7 деп бөлүнүп кете берет эле да. MacBook'тун деле мына ошондойлору бар. Бирок ушул 2021 жылдан бери MacBook өзү могул Apple M деген чипти чыгарды. M чип деп коет. 2021 бери ошол MacBook M1, M2, M3 деп
ушинтип чыгып келе жатат да. Бул эки нерсени жакшылап айырмалап алышыңыз керек. Сиз эгерде 2021, 2022 жылкы MacBook'tu алып аткан болсоңуз, бул Air болсо деле, Pro болсо деле M чип алып атасыз деген сөз. Андан кийин мен OED деп кыскартып койдум. Бул RAM, операциондук эс тутум деп койдум. Бул жанагыл кыска аралыктагы азыр мисалы могул презентация иштеп аткан учурда ушул RAM'де операциондук системада эмне эле операциондук эс тутумда сакталат. ОЗУ деп да коет муну орусча. Бул болсо ушул мындай офистик жумуштарга 4-8 гигабайт RAM менен болсо деле жетиштүү болот. Анан 8 гигабайттан жогору эми 16, 24, 32 деп кете берет. Мисалы MacBook Pro алып атсаңыз, ошол 16 гигабайттан жогору алсаңыз, дизайн иштерине, программалоого, ошол сыяктуу жумуштарга бул жакшы жарайт. Анан S дедим, бул кадимки эле жанагы памяти. SSD, HDD деп коет эмеспи? Локальный диск деп дагы берки Windows ноутбуктарда айтылат. Бул MacBook'та деле ошондой SSD диски болот. Бул ушул офистик жумуштарга, могул мындай жөнөкөй иштерге же болбосо MacBook Air алып аткан болсоңуз, ошол 256 андан жогору болсо деле мындай боло берет. Эми канча көп болсо ошончо жакшы, бирок мен баягы минималдуу кылып айтып атам да. Программалоого ошол мүмкүн болушунча 500 гигабайттан жогору алсаңыз жакшы болот. Анан азыркы учурда монитордун размери булар көбүнчө дюйм менен эсептелет. Мен деле ошо дюйм менен бергенге аракет кылдым, анткени сиз сатып алып аткан жерде деле ушундай жазуу менен туруп калышы мүмкүн да. Мисалы азыр мен билгенден эң кичине монитор, экрандар бул 13,3 дюйм. 13 деп эле айтат. Мисалы MacBook 13 деп айтат да. Бул азыр мындай бардык эле программисттер деле баары эле ушундай 13 дюймда колдонуп калышты. Бирок бул 17 дюймга чейин муктаждыкка жараша тандайбыз. Эгерде сиз мындай дизайнер болсоңуз, сизге чоң экран керек болуп атса же монтаж кыла турган болсоңуз, албетте сизге 15, 16, 17 деген дюймдагы MacBook'тарды алганыңыз жакшы болот. Эми MacBook'тун 17 дюйму барбы, мен точно билбейм. Бирок максималдуу жазып койдум. Негизи 16га чейинкилерин көрүп жүрөм. Так, андан нары карай улантсак, эгерде жок мен MacBook'ун койдум, жөн эле Windows ноутбук алам десек, негизи Windows ноутбук дебейт, эми обычно ноутбук алам деп айтабыз муну. Бирок ноутбуктун ичинде операциондук системасы бул Windows коюлган болот. Windows ноутбук чыгарган компаниялар өтө көп. Негизи мындай маркасы өтө деле маанилүү эмес. Көбүнчө ушул ноутбук тандап атканда Acer алайынбы же Lenovo алайынбы деген суроону көп коюшат да. Негизи чындай келгенде марка жагында мындай өтө деле маанилүү эмес. Анткени и так эле операциондук системанын мындай характеристикасын, могу мүнөздөмөсүн жазып аткан учурда ноутбуктун маркасы жөнүндө эч кандай сөз болбойт. Ушул ноутбуктардын бардыгынын эле ичинде ушул Windows деген операциондук система турат. Негизги көңүл бура турган нерсе кайра эле ошол ноутбуктун мүнөздөмөсү же болбосо өзгөчөлүктөрү. Мисалы Xiaomi чыгарат Windows менен, Lenovo, Acer, Samsung, Dell ушундай кылып мындай ноутбуктардын түрлөрү кете берет. Эми эгерде ошол сиз Windows ноутбук алып жаткан болсоңуз, анда ушул нерселерди мындай жакшы билишиңиз керек. Муну мен ушул жердин сүрөтүн өзүн немеге да чыгарып койдум. Telegramга чыгарып койдум, Instagramга чыгарып койдум. Шашпай ар бирин окусаңыздар болот. Негизи бул ошол жанагы MacBook'та деле, ноутбукта деле боло турган нерселердин бири бул сөзсүз RAM. Бул операциондук эс тутум. Мындай болуп жаткан иш-чаралардын, болуп аткан операциялардын сактала турган жайы. Бул көбүнчө мына
Азыр ноутбуктардын көбү эле бул 8 гигабайттан жогору болуп калды да, 4 гигабайт деле мындай чамда кездешет. Эми телефондор деле 8 гигабайттан жогору болуп атпайбы? RAM операциондук эс тутум, тагыраак айтканда убактылуу иштеп турган процесстерди сактап туруучу эс тутум. Канчалык көбүрөөк болсо ошончолук көп программа менен бир учурда иштей аласыз. Эми эс дедик, жана да айтканбыз, бул болсо көбүнчө баягы локальный диск деп коебуз. SSD же HDD деп бөлүнөт. Эми бул мындай орточо ошол 500-512 гигабайттан жогору алсаңыз жакшыраак болот. Бул мурда эски ноутбуктарда бардыгы эле HDD диск турчу. Даже баягы персональный компьютерде деле. Азыркы талапта бардыгы эле SSD болуп калды. Ноутбук алып атканда мисалы сурайсыз, SSDси канча гигабайт деп. Анан HDDга салыштырмалуу бир топ тез иштейт SSD. Бул мындай чип менен иштегендиктен, SSDнын ичи чип болгондугу үчүн мындай электр энергиясында бир топ үнөмдүү иштейт. Көп мындай токту көп коротпойт да. RAM'ди сурайсыз, канча гигабайт дейсиз, 8ден жогору болуш керек. Ошол ишиңиздин талабына ылайык. Эми булардын бардыгы мындай канча көп болгон сайын албетте баасы дагы көтөрүлө берет, аны дагы эске алышыбыз керек. Анан процессор деген бар, CPU дедик. Процессор дагы Core i5 же Core i7. Ошол процессору кайсы деп сурайсыздар. Анан бул жерде бир кичинекей нюанс бар. Азыр AMD деген дагы AMD деген дагы процессорлор бар. Аларды да ал деле жок дегенде Ryzen 5тен жогору болуш керек да. Мына ошону эске аласыздар. Windows ноутбук тандап жатканда көңүл бура турган дагы бир маанилүү нерсе бул компьютердин процессору же кыргызча айтканда мээси. Азыркы учурда Core i5 же андан жогорусу, анан да мүмкүн болушунча 11-ci, 12-ci сериясынан generation деп коет эмеспи, ошол поколение деп дагы айтабыз. Ошол 11-ci, 12-ci поколениядан жогору карашыбыз керек. Айрыкча иштөө ылдамдыгы дагы 280 ГГц жогору болсо абдан жакшы болот. Ушуну дагы могул процессордун жанында мунусу жазылуу болот гигагерцте. Ушуну дагы эске алабыз. Мисалы, аябай жакшы Core i7 ноутбук алдыңыз, бирок гигагерци мисалы 1.10 болуп калса, бул аябай акырын иштеп калышы мүмкүн. Анан график карт дегени бар, бул болсо видео картасы. Негизи оюнга ылайыкташкан же видео монтаж, 3D модельдөөгө ылайыктуу ноутбуктарда күчтүү видео карта болот. Бул жанагы Nvidia GTX, MTX деген сыяктуу, билбейм, ушундай аты белгилүү болгон видео карталар болот. Бирок мындай жөнөкөй иштерге ноутбук тандоодо минималдуу болсо дагы видео картасы болгону жакшы. Мисалы 128 мегабайт, билбейм, 400 бир нерсе мегабайт, ушундай кичинекей болсо дагы видео картасы болсо аябай жакшы болот. Себеби ал ноутбуктун дагы да тезирээк иштешине, анан мындай сапаттуу иштешине жардамдашат. Ноутбуктун толук мүнөздөмөсү кандай көрүнөт? Бир-эки мисал көрсөтүп коеюн. Могул MacBook Pro'лордун, негизи эле мен Pro деп койдум. MacBook'тун ошол характеристикасын карап атканда мындай көрүнөт. Мисалы, MacBook Pro дейт, 13 дюймовый дейт. Мен дюйм дегенди ката жазып койдум тиги жакта. M2 2022 дейт. Мисалы, чип мына Apple M2 деп турат. Бул жерде да память 8 гигабайт. Ушундай нерсе экен да. macOS деген ошол Mac операциондук системасы кайсыл иштеп атат, ошолордун бардыгы. Анан подробнее деп басып дагы тереңдеп көрсөңүз болот. Анан Acer мисалы Core i7никин бул жака берип атам. Мына байкасаңыздар, Intel Core i7 могул 12, бул деген ошол 12-ci поколениясы деген сөз да. Анан мына видео карта GPU деп коет муну. Graphic cards дегенди да ошол Intel ушундай Iris X Graphics деген ушундай видео картасы бар экен. Бул деле мындай аябай күчтүү видео карта эмес, мындай минималдуу.
RAM дедик, мына RAM 16 гигабайт. Бул жакта память деп турбайбы, 8 гигабайт деген, мунуку 16 гигабайт. DDR ушундай дейт. SSD мынакей как раз SSD деп жазылып турат. Мунуку SSD'si 512 гигабайт. Бирок баягы муну компьютердин ичинен текшерип атканда 500гө жетпей азыраак көрсөтүп калышы мүмкүн. Анан мына экраны дагы 15,6 дейт размери. Могул экрандын дюйму, мунуку бул 13 дюймовой болсо, бул болсо 15,6 дюйм экен да. Full HD дейт. Анан дагы бир кошумча нерсе кошуп коюптур. Подсветка клавиатура дейт да. Клавиатурасы дагы мындай түнкүсүн жарык болуп күйүп берет экен. Негизи мындай толук бир характеристика ушундай болуп көрүнөт. MacBook'туку мындай, Windows'туку мындай. Мен эми Acer'ды мисал кылып алып койдум, бирок карасаңыздар характеристикада Acer жөнүндө эч нерсе жазылбайт. Ошол, чоң рахмат видеону көргөнүңүздөргө. Бул видеону башкаларга бөлүшүңүздөр. Дагы кандай суроо болуп калды? Эгер сурооңуз болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыз. Мен сиздерге жооп бергенге даярмын. Анан ноутбук аларда деле бул алдыда турган, бул жерде турган контакттарга байланышып, WhatsApp'та, Telegram'да, Instagram'да же болбосо Gmail'den деле кат жазып, ошол ноутбук алайын дедим эле жардамдашып коюңуз десеңиздер, сөзсүз характеристикаларын карап берип жардамдашууга аракет кылам. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Суроолор болсо кайрылыңыздар.